Кыргызстан өнүккөн технологиялар айдыңында орчундуу орунга ээ болуу алдында турат. Орловка аймагындагы Токен металлургиялык комбинаты соңку 2 жылдан бери күн электростанцияларына арналган кремний пластиналарын жасашууда. Ал эми жакынкы күндөрдө өндүрүмдүүлүктү 7 эсеге көбөйтө турган жаңы жабдуу тестирлөөдөн өтүп жатат. Жаңы технология жана Токен комбинаты жөнүндө алдыдагы сюжетте. Бул жогорку технологиялар менен жасалган мештерде кремнийдин кристалдарын өстүрүшөт. Ал эми бул автомат жер алдындагы өндүрүүчү жабдууга тиешелүү параметрлерди жазып кетирет. Соңунда жер катмарындагы узундугу 4 метрди түзгөн цилиндр түрүндөгү эриген металл куймасы пайда болот. Эсептөөлөр так чыгуусу үчүн болуп жаткан процесске адистер тыкыр көзөмөл жүргүзүп турушат. Вот мы его нагреваем до 1000. Сырье эрите турган жабдууну биз 1400 градуска чейин ысытышыбыз керек. Андан соң тапты акырындап азайтуу менен эритмени тиешелүү абалга келтирип алабыз да, эми сырьенун каалаган жерин колдонууга ала берсек болот. Буйрутма бергендер диаметри 250 мм баштап 300гө чейинки өлчөмдөгүсүнө тапшырык кыла алышат. Бул жерде Советтер Союзунун учурунан бери эле электроника, аскер жабдуулары жана автомобилдик тармакка тиешелүү болгон техникалар жасалчу. Ошол учурдан бул күнгө чейин ортодо 10 жылга жакын аталган өндүрүш жайы иштебей турган. Заводдун экинчи ирет жанданышына фотовольтаикалык тармактын дүркүрөп өнүгүшү себеп болгон. Мына бул Токен металлургиялык комбинатында соңку 2 жылдан бери кремний пластиналары жасалып келет. Бул заводдон жасалып чыккан продукт КМШ өлкөлөрү боюнча алдыда. Итогом 2019 жылдын жыйынтыгы менен энергиянын альтернативдүү булактары генерациясы боюнча атомдук энергияны басып өттү. Андыктан биз иш алып барып жаткан тармак перспективдүү деп айта алам. Биздин ишкана жөн гана өндүрүштүк завод эмес. Бул жакта заманбап, эң алдыңкы технологиялар колдонулгандыктан илимдин иргелиши катары баалагым келет. Күн энергетикасын колдоодо технологиясы болуп көрбөгөндөй ылдамдык менен өнүгүп жаткандыктан жаңы жылдык деп эсептелген монокристалдарды өндүрүү да эртеңки күнү эскирген тармак катары каралып калуусу мүмкүн. Муну эске алган заводдун кызматкерлери заман менен тең жарыша мезгил менен изилдөө иштерин жүргүзүшүп, сырье өндүрүүнүн альтернативдүү жолдорун карап турушат. Эске сала кетчү жагдай өндүрүш экологияга эч залакасын тийгизбейт. Биздин ишкана экологияга залакасын тийгизе турган таштандыларды минималдуу санда гана чыгарат. Андыктан бул завод экологиялык жактан таза деп ишенимдүү айта алам. Мындай ишканалар абдан көп. Өз мезгилинде Европада да арбын эле. Азырынча кремний пластиналарына тапшырык берген жалгыз Орусия өлкөсү. Ошого карабастан комбинат өзүнүн жылдык экспортун 500 миллион АКШ долларына жеткирүү аракеттерин көрүүдө. Завод ага карата монокристалдарды өндүрө турчу 60 даана жогорку технологиялык жабдууларды орнотууга даяр. Аны менен катар завод өндүрүштү 7 эсеге көбөйтөт. Өткөн жылы Бишкекте экономикалык форум өтүп, анда Орусия менен Кыргызстандын ортосунда алдыңкы технологияларды экспорттоо боюнча меморандумга кол коюшкан. Жазгүл Кенжиева, Бектур Калыков, Ош Пирим жаңылыктары.